Assalamu алейкум, урматтуу кадырлуу көрөрмандар. 30 күндүк орозонун пайдасы аттуу берүүбүз башталды. Эми биздин көрүүчүлөрүбүз менен орозонун алдында учурашып алсаңыз болот кененирээк. Сөзсүз. Беримдүү жана боорукер Аллахтын аты менен сөзүмдү баштаймын. Ушундай жакшы күндөргө жеткирген Аллахка мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын рахматы жана салам болсун. Андан кийин Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу момун мусулмандар. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып эң биринчиден ушул Рамазан айыны менен куттуктайм бардыгыңыздарды. Рамазан айы бардыгыбызга айтылгандай эле Рамазан ушул куттуу болсун. Жакшы күндөргө Аллах жеткирди. Бул жакшы күндөрдө сооп иштөөгө, жакшылыктарга жеткирүүгө, күнөөлөрдөн арылууга, деги эле күнөөдөн эле арылуу эмес, балким бул мүнөздөрүбүздү дагы жакшылыкка мындай айтканда жолдоп, жамандыктан арылууга бир жеткен 12 айдын султаны айга келдик. Аллахым бардыгыңызга куттуу кылып, ушунун ичиндеги пайдаларды бардыгыбызды ушу пайдаларга жетүүгө насип кылган болсун. Айтканыңыз келсин. Эми келиңиз сөздү башынан баштап келели. Бүгүн орозонун биринчи күнү дагы. Анан орозонун биринчи күндө кээ бирөө жолдо келатат. Алыстан жол жүрүп, анан жетишпей кечирээк баштап калсак эмне болот деген суроолор менен баштап көрөлүчү. Ошондой суроолор бизге келип калды. Анан биз сиздерден сурайлы деп ошо элге жеткирели деп келдик. Эң биринчиден эле орозон биринчи күнү дегениңизден мен сөзүмдү дагы сиздин сурооңузга жоопко жеткинче Рамазандын биринчи күнүндө же Рамазан айынын келиши жана Рамазан айыны ошол биринчи күнүндө кандай маанай менен тосуп алуу, Рамазан айынын чындыгында өзгөчөлүгүн билүү үчүн биз мусулмандар негизинен Рамазанын келишилигине 6 ай даярдык көрүш керек. 6 ай даярдык көрүш керек дегени анын илмини Рамазанды кандай өткөрөбүз? Анан ушундай бир улуу 12 айдын султаны келип аткандыгында биз кандай болушубуз керек? Ошон үчүн сахабалардын жалпы мүнөздөн алганда Рамазанды тосууда пайгамбарыбыздын көрсөтмөсү боюнча пайгамбарыбыздын бул айдын сыпаттарыны, артыкчылыктарыны ва жеткиликтүү айткандан сахабалар ушул Рамазан айына пайгамбарыбыз баш болуп туруп суранат элер. Рамазан астындагы Ражаб айыны жана Шабан айыны Аллахым берекелүү кылгын дагы бизди Рамазан айына жеткирген дейт эле. Себеби Рамазан айыны кириши менен эң биринчи биздин жалпы адам баласыны азгырууга тарткан бүгүнкү күндөрдө мына жалпы башка күндөрүбүздө ушул жакшылыктардан жамандыкка багыттаган шайтандар ушул Рамазандын биринчи кечесинде эле алар тиги чынжырга алынаттар дейт. Камакка алынаттар деген сөз да алчы. Ал эми мындан биздин жолубуз ачылдыбы? Эми биринчи түндөн баштап туруп, эртеси эми биз ачкалыкка чындыгында эле ушул эртең мененки таң аткандан баштап туруп, таң атып баштагандан токтотуп, кечки шам намазы, күн баткандан кийинки шам намазынын убакыты бар. Ушуга чейин биз ачкалыкты өзүбүзгө мындай айтканда тандайбыз да. Биз ошого өзүбүздү даярдап, ушунун ичинде ушул ачкалык менен биз Аллахка жакындоо бир улуу ибадатка келгендигибиз. Ошон үчүн эгерде ошол биринчи күндөрү болобу же Рамазандын кайсы бир күндөрү болот, ушундай сапарда келип аткан адам болсо, же жана сиз айткандай ушуну Аллах субханаху ва таала Кур'анда мындай деген да. Алланын ушул буйруктары да бар, ушул буйруктарынын үстүнөн сиздин ден соолугуңузду өйдө койгон. Мисал үчүн эле Рамазанда астагфируллахи يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تفلحون. О мумундар, Аллахтын бирлигине жана барлыгына ишенгендер. Силерден мурдагы коомго парз болгондой эле Рамазанда орозо кармашлык силерге да парз болду. Эми ушул орозону кармагыла, балким силер дагы ушундай бир таквачылыкка же Аллахтын азабынан кутулууга жетерсиңер дейт. Бул буйрук менен биздин мойнубузга парз болду ар бир мусулманга. Эми Рамазан ичинде Аллах субханаху ва таала ушул аяттардын мазмунунда келет да ичинде. Эгерде силердин кайсы бириңер ушул Рамазан айында сапарда болуп калсаңар, же ооруп калса, ал ооруду дагы мисал үчүн эле медицинаны дагы биздин дин өтө алдыга коет. Мисал үчүн ооруп калгандыгыны адистер. Бүгүнкү күндөрдө медицинада адистер ушул кайсы тармакта болбосун, ички органдардан болсун, сырткы органдардан болсун, же башында, бутунда
карап көрүп туруп сага орозо кармоого болбойт экен. Себеби орозогда сен 15 саатка ачка жүрүп калат экенсиң, сага ачка жүрүүгө болбойт. Муну ден соолугуң балким күчөйүп, ооруң күчөйүп кетиши мүмкүн десе, Аллах субханаху ва тааланын мээримдүүлүгүнө караң, ошол адамдан орозонун парздуулугун көтөрөт. Сен эми ден соолугуңду чында дейт. Жей бер, иче бер дейт. Ал эми сапарга чыккандарда болсо, сапардын затында деп коебуз биз. Кайсы жака барбайлы, кандай машина менен барбайлы, кандай унаабыз болбосун, же самолет менен барбайлы, бүгүнкү күндөрдө комфорттуулук өтө жеткиликтүү болду деңизчи. Бирок кандай болбосун сапардын затында кыйынчылыгы барлыгы үчүн, ошон үчүн айтат го, биздин кыргызда жол азабы, көр азабы деп атат. Ошол кыйынчылыкты дагы Аллах эске тутуп, ал билүүчү зат сапарга чыккан адамдарга орозодо уруксат берет. Сен ошол сапарыңда жеп алсаң болот. Ал сапардагы бүгүнкү күндөрдө мисалы үчүн эле эң мындай айтканда жеткен чеги 90 километрден алыска сапарга чыккан адамдарга, 90 километрден алыска чыккан сапарга чыккан адамдарга Рамазан айынын орозосуну кармачлыктан кармоого уруксат берет. Эгер деле жок, мен энди ушунчалык болуп калды, сапар болсо деле кармай берем десе, анда кармай берсин, ага уруксат. Анда соо көбүрөөк болот дейбиз. Жанакы мисалы үчүн ошол сапарга кеткендер, же болбосо ар кандай себептер менен кечигип кармагандар бар да. Мисалы үчүн ошол эле 2-3 күн. Анан ошол убакытты мисалы үчүн 2-3 күндү өткөрүп жиберсе эчтеке болбойт да. Же кийин кайра ордун толуктап. Сапардагыларга уруксат десе эле бир жолу Рамазандан кутулуп калуу эмес. Же кээ бирлер кайдыгер болуп калды. Туурабы? Эртең Рамазан экендигин балким билбей калды. Ал тоо ташта жүрдү, же болбосо алыс жерде жүрдү. Андайларга Рамазан башталды дейбиз. Мына 6-сы күнү, мына бүгүн мисалы үчүн эле Рамазан башталды, туурабы? Анан 2 күндү жөн эле өткөрүп ийди, жумушу мененби, же кандай себептер менен калтырган болсо, же ошол сапарда жүрүп туруп билип туруп эле, бирок сапарда уруксат берилгендигине байланыштуу калтырып койгон болсо, алар кайра эле билген күндөн же сапардан кайтып келгенден кийин орозону уланта берет дагы, калтырып кеткен күндөрүнү Рамазан чыккандан кийин анан өзү бир табиаты сүйгөн күндөрдө, мисалы үчүн эле өзүгө бир ыңгайлуу болгон күндөрдү тандап туруп, ошол күндөрдү толуктап коюш керек. Себеби Рамазан айынын 1 айлык орозо ар бир күнү өзүнчө парыз. Өзүнчө парыз да. Бүгүн күнү өзүнчө ниеттенебиз. Бүгүн күнү бүттүкпү? Эртеңки өзүнчө дагы ибадатка улам ушинтип күнгө биз ибадатыбызды жаңыртып, ниет менен жаңыртып турабыз да. Ошон үчүн бир күнү калган болсо, эртеси күнү улап кете беребиз. Ал эми калган күндү башка күндөрдөн толуктап коебуз. Ал сөзсүз түрдө эле жанакы айт намазы бүткөндөн кийин эле эмес? Эми ал милдеттүү түрдө эмес. Себеби бул Рамазанды чыгарганыбыздан кийин айт ташыбыз керек, ай күндөрдө кармабайт. Андан кийинки күндөрүндө айттым го, ушул кайра Рамазанга чейин. Анан дагы мындай имандуу адамдарга көбүрөөк чакырык жасайбыз да, ушундай күнөөлөрдү көп эмелерди, казаларды көп алыска калтырып койбоңуз. Себеби сиздин жашооңуздун алдында гарантияңыз болбогондугуна байланыштуу тезирээк мүмкүнчүлүктүн болушунча. Анан көпчүлүктөр эле мындай жыйнап туруп, кыштын кыска күндөрдө болот. Проблема эч кандай маселе жок анда. Ишагыла кайра Рамазан келгенге чейин сиз муну толуктап коюңуз. Бирок сиз эмиги Рамазанга чейин деп туруп чоюп отурсаңыз, анда сиздин жашооңузга ар бир саатыңыз, ар бир өтүп аткан саатыңызга сиздин гарантияңыз болбогондугуна байланыштуу тезирээк айттан кийин эле бир күндөрдү тандап туруп тутуп коюш керек. Мурдагы боюнчачы алганда, мисалы үчүн канча жыл мурда биздин аталар, апалар бир 45 жаштан өйдө кармаш керек. Ага чейинки жаштар болбойт деп айтышчы да. Эми орозонун парыз болушулугуна биз жакшы маселе айттыңыз. Биздин мисалы үчүн ислам дининде адам баласынын төрөлүшү, мисалы үчүн эле ошолордун жашоого келгенден кийин үй бүлөдө мусулман үй бүлөсүндө же динсиз башка эле бир диндегилердин үй бүлөсүндө жашап калыш. Мусулмандардын үй бүлөсүндө төрөлгөн перзент 12 жаштан ал эми балагатка жетүү деп коебуз да, биз жалпысынан балагатка жетүү дейт. Ошол ислам мурда мисалы үчүн адамдардын өсүүсү, адамдардын мындай айтканда коомчулукка кошулуусу тезирээк болгондуктан 12 жаш деп койгон. Бирок акыркы учурларда биздин алымдарыбыз көбүрөөк балдардын балагатка жетүүсүнө бир 15 жаштарда гана өзүн таанып калат дейт да. Ошол 15 жаштан дейли. 15 жаштан, кыз балдар 9 жаштан. Алар эгерде
дагы өзүнүн кыз ушул аял белгилери келген болсо, алар 10 жаштан дейли мына ушул балагатка жетти деген күндөн баштап туруп жуунуп тазаланып туруп бул намаз, орозо кармоо, дагы башка ушул ислам жөрөлгөлөрүндөгү буйруктар мойнуна милдет болуп калат. Анан келип 45 жашынан кийин анан карма баштаган болсо, 45 жашка чейинкинен 12 жашта алып салып туруп ылдыйдан анын ортосундагы күндөрдү албетте кармап бериш керек. Себеби балагат жашына жеткен күндөн баштап туруп бул кишине жазыла берет. Аткарса аткарды жазылат, аткарбаса карызы жазылып калат. Аллахтын астында бул ар бир нерсенин эсеби бар да. Ошондо азыркы аалымдардын изилдөөсү боюнча эркек бала 15 жаштан баштап кармаш керек экен да. Кыз бала 10 жаштан баштап, ошондо туура болот экен да. 45 жашты күтпөй эле коюш керек экен да. 45 жашка күтпөй эле коюш керек деген бул бир маселе. Анан ошол эле учурда 45 жашты ким жазып койду сизге? Мисал да, туурабы? Ошон үчүн биз көбүнчө биздин балдарыбыз акыркы учурларда биз деле, сиз деле, жалпы коомчулугубуз мисал үчүн эле бул эмнеден 15 жашта деп чечсе, балдардын мисал үчүн эле ушул эрге жетип калышлыгы. Эрге жетип калышлыгы деген сөздү 12 жашта алы мындай акылы тола элек болуп калат экен да. Баягы тамак аштын бир химикаттардын аралашкандыгынан алсыз болуп калат экен да. Ошондон анан 15 көбүнчө ушул 15 жаштардан баштап туруп анан балдар анан өзүнү мындай айтканда баягы турмушка же болбосо ушул эркектиги билинип, өзүнү өзү талдап калган. Ошон үчүн анан көбүнчө 15 жашка дейт, бирок мындай күчү менен толгон, мисалы тоодо, жайлоодо жашаган балдар болсо, алар деле 12 жашта эле чыгып калышы мүмкүн. Баягы эрге жетипчи, ошо эрге жеткендигине эске тутулат. Баса, бүгүн кеч мен тоз ачарга конокко чакырам. Ой, мениби? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Озачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дарегим, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номерим 0706 88 91 99. Ушул орозонун кандай соопчулугу бар деп айтылган? Баракелле. Мына дагы орозодо бул чоң кен. Орозо айы 12 айдын султаны болгон. Ар бир сааты, ар бир түндө өткөрүлгөн ар бир минутасы, күндүзү өткөрүлгөн ар бир минутасы дейбиз, ар бир секундасы бул адам баласына соопту топтоого. Же болсо ушул жөн эле, мисалы үчүн эле орозо кармаган адамдын уйкусу дагы ибадаттын соо жазылат дейт. Караңыз да. Орозо туткан адам уйкусу деле сооп калат дейт. Ал эми анын жалпы соонун башатын айтып коелу биз. Аллах субханаху ва таала хадиси кудси дейбиз. Бул дегени мааниси Аллахтан болот, сөзү пайгамбарыбыздан дегендей бир хадис бар да, айтылган осуят бар. Анда айтат: пенделеримдин мага кылган ибадаттарынын бул намаз, орозо, же болбосо садакаттар, жакшы сөздөр, Куран окуу, башка ибадаттар. Пенделеримдин кылган ибадаттарынын башка ибадаттардын бардыгы юзааф дегени көбөйтүлүп, эселенип, 10 эсе бир сооп тапса 10 эсеге көбөйтүп берилет дейт. Эгерде дагы 100 кылган болсо ал 700 эсеге чейин көбөйтүлүп берилет деп сооптор көбөйтүлө берилет. Бирок Рамазанда Аллах субханаху ва таала ушул хадисте бул Курандан кийин эле эң мындай айтканда жеткиликтүү сөз болот да, айтат: орозодо антип соо көбөйтүлөт, 10го 700 эмес дейт. Орозону мен үчүн туткандыгынан анын жазасыны, анын соону мен өзүм берем дейт. Анын соонун өлчөмүнө же анын көбөйтүлүшүнүн 10 эсе, 700 эсени эч ким айта албайт да анычы. Жараткан Аллах өзү падышалардын падышасы катарында, туурабы? Мээримдүүлөрдүн эң мээримдүүсү катарында. Анан пендесине мен үчүн дегени жебей атасыз. Сиз бурчка кирип туруп, мисалы үчүн жеп алсаңыз, ким көрдү сизди, туурабы? Тияка барып туруп кичине суусундугуңузду кандырып алсаңыз, ким көрдү деңиз. Бирок кайда жүрсөңүз дагы, элдин арасында жүрсөңүз дагы, жалгыз жүрсөңүз дагы, орозону эртең менен ниеттенип тутуп алгандыгыңыздан сиз Аллах көрүп турат деп, кайсы жерде болсоңуз да, кандай акыбалга түшсөңүз дагы, жок, Аллах көрүп турат, мен Аллах үчүн туттум деп кетип атпайсыз. Ошон үчүн айтат да, бул Рамазандагы орозонун же жалпы эле орозодогу ибадат
мени менен пенденин ортосундагы жашыртылган сыр дейт аны. Эч ким билбейт аны. Ошон үчүн мен үчүн курсагын ачка жүргөндүгүнү мен үчүн жүрүп атат дейт. Мен үчүн ушул суусагандыгыны жасап аткандан кийин, мен үчүн өзүнүн ушул комарындагы мындай айтканда токтотуп кармап тургандыгы үчүн дейт, мунун жазасына, бул дегени мунун соону мен гана берем дейт. Мен өзүм берем. Бул деген сөзүн мааниси эч качан өлчөмү жок. Башкаларда мисалы үчүн эле миллиондогон деп туруп саны да кээде айтылып кетет. Анан жалпылап бир сооп 10 эсеге көбөйтүп берилет дейт. Дайым эле Аллах тарабынан бул автоматтык түрдө эле сооп иш жасадыңызбы 10 эсеге көбөйтүлүп берилет. Эгерде андан артып кетсе, Аллахтын беримдүүлүгү, берешендүүлүгүнөн 700 эсеге чейин көбөйтүлүп берилет деп айтылат. Рамазанда айтып айтылганым. Рамазанда Аллах өзү берет дейт ал белегине. Ошон үчүн биз мунун соону Аллахтан гана күтөбүз. Албетте чоң сооп болчу. Ал эми ичинде жасаган амалдарындагы бөлүкчөлөрүн ала турган болсок, Аллах субханаху ва тааля айтат. Рамазан орозосун кармаган адамдын лисаими фархатан, орозо туткан адам үчүн эки кубаныч бар дейт. Бул Аллах тарабынан берилет дейт. Биринчи кубанычы, караңыздар, ал сооптун өлчөмүн айткан жок. Бул жерде мен ага жүрөгүндө, ички дүйнөсүндө бир тынчтык кубанычын берем дейт. Биринчиси ошол оозу ачып аткан убактарга кубанычы дейт. Чындыгында оозу ачып аткан убактарда мына энде ооз ачуу десе, ушундай жан дүйнөңө бир кубаныч кирет да, чындыгында элечи. Мына орозо кармагандар аны сезебиз, туурабы? Бул кубаныч дейт. Экинчиси, эртең бейишке кирип туруп, Аллахтын жүзүнү көргөндүк бир кубаныч берилет дейт. Мына бул эки кубаныч орозо туткандар үчүн гана айтылат дейт. Ал эми саарлыкты туруп жешибиз керек биз. Анан кээде уктап калабыз, анан эртең менен да ниетибизди коюп туруп тутуп кете беребиз да, мисалы үчүн эле. Ошол орозунун саарлыкты келип силер туруп бир урттам суу менен, бир курма менен дагы болсо, оозуңарды бекиткен астында жеп алгыла, себеби анда береке болот дейт. Сен жашооңо береке берем дейт Аллах. Эми биз Аллах тарабынан берилген нерселерди бүгүн материалдык көз караштын негизинде же биздин жашообуздун нугу, мындай көз карашыбыздын нугу мындай башка тегеректен карап калган же байлардан же мамлекеттен карап калгандыктан биз сооптун анын мындай айтканда рахатыны же анын даамын биз сезе албай атабыз да. Ошон үчүн береке болот дегенде бул Аллах тарабынан болот. Сиз аны акылыңыз жетпей калат да, ал берекенин кайдан келишилигиничи. Анан Рамазандын кечелеринде соопту караганда сооптун дагы бул өлчөмү жоктугунан дагы айтат. Ар бир түнү Рамазандан келгенде, Рамазан келди, ар бир түнү миңдеген адамдар дозок отуна түшүү тизмесинде жазылып калган болсо, ошол тизмеден миңдеген адамдарды Аллах субханаху ва тааля Рамазан орозосун кармагандыктары үчүн дозок отунан кутулууга чыгарат дейт. Ар бир түндө миңдеген адамдар дейт. Ал эми ар бир түнү ушинтип 30 түнүн ичинде миңдеген адамдар. Эми эң акыркы түнү ушул башынан бери канчаны кылган куткарган болсо, ошончолукту дагы эң акыркы түндө куткарат дейт. Балким биздин үмүтүбүз бардыгыбыздын үмүттүү жашоодобуз. Ибадатты кылып атканда ыраазылыгын издейбиз. Бул Аллах үчүн кылынат. Бирөөдүн көрсөтмө үчүн же бир кадыры үчүн же бир мындай түшүнүктүүрөөк айтканда авторитет үчүн жок. Ибадат ал үчүн кылынбайт туган. Мисалы үчүн биз элдин алдына баянга чыгабыз, элге бир нерсени сабакты жеткирейли, ушулар бир ибадатында бир тактыкты тапсындар, Аллах ыраазылыгы. 30 күн орозо кармаганда ден соолукка чындыгында чоң пайдасы бар экен. Өтө чоң пайдасы. Аллахты таануу үчүн пендесине, акылдуу пендесине, акыл менен биз жакшылык жамандыкты бир ажырата билүү сезим берилгенден турабы? Жашоого умтулууда, жашоодун ар бир катмарыны мисалы үчүн эле ажырата билүү сезимди берген акыл менен жашаган инсан баласына Аллахты таануу үчүн сөзсүз бир илмий далил керек эмес дейт. Мисалы үчүн астрономия бүгүнкү күндөрдө эмне деген деңгээлге чыкты, күндүн жаратылышын дагыча издеп чыга албай ататтар, туурабы? Аягына чейин чыкпадылар дейли. Башка жаратылыштарда мисалы бул биологиялык мисалы үчүн изилдөөлөрдө же болбосо мына деңиздик илимдин изилдөөлөрүнүн аягына чейин чыга албай ататтар. 100 жылдарда бир жаңылык чыгат, андан кийин дагы эле изилдөө уланып атат. Антып илимий далилдер менен келтирип жаратылыш, мисалы үчүн эле жаныбарлар жаратылышы. Алардын ар биринин турмушунун өзүнүн закону бар экендигине, алар ошол закондо чыкпастан жашагандыктары бул өтө өзгөчө да булчу. Аллахтын таанутуда анда илимий изилдөөлөргө чыгышлыгы шарт эмес дейт агачы. Акылдуу адам баласы өзүнүн жаратылышын бир чачтан баштап туруп тырмакка чейин карап көрсүн дейт. Кандай баалуу
жаратылыш дейт. Мисалы үчүн эле баалуу дегендикти бүгүнкү күндө биз материалдык менен баалап калганда, мисалы бөйрөктөр 35 миң, 40 миң долларга чыгыптыр деп уктук. Туура, аны сиз да уктуңуз, мен да уктук. Бирок көздүн баасын уктуңузбу? Сиздер мына дүйнө жаңылыктарын изилдеп атасыздар, алардан бардыгынан кабардарсыздар. Көз балан жерде, мисалы үчүн эле, ушул 500 миң долларга же миллион долларга сатылып атыптыр. Аны алып туруп, мисалы үчүн эле, ушул профессорлору экинчи көзү майып болгон адамды көзүнү көрсөтүп коюптурлар деп туруп уктуңузбу ушуну? Жок. Барекелла. Барекелла. Мындан чыгат, көз баасы жок. Аны биз бул асман тиреген алтындар менен дагы көздү кайра ордуна кое албайбыз. Ал бүгүнкү күндөрдө Аллах субханаху ва таала бизге аламдын жарыктыгын көрсөтүп берген көз баасын билбей атпайбызбы? Мындан чыгат, баасын билиңиз дейт. Мындай баалуулуктун ээсисиз дейт. Мына мээси айнып калгандарды бирок биздики бүтүнкөн шуурчулук кылышыбыз керек. Бул миллиард деген схемалар заматта башта, мисалы үчүн эле буту колубузду иштетип атпайбы? Нерв системасы менен байланышта акыл бизде, туурабы? Эми ички дүйнөбүздө мисалы үчүн жүрөктүн иштеши, ашказандын иштеши, ар бир органдын өзүнүн функциясыны аткарып аткандыгы, алар өзү чийкеттен эле турат, бышырып жеп алсаңыз, мисалы дейли. Бирок учурунда, тирүүлүк учурунда өзүнүн функциясына темирди эзип берип атат, мисалы үчүн дейли, туурабы? Ошентип ал медицинанын атасы болгондугунан айтат. Аллахты таануу үчүн адам баласы өзүнүн жаратылышына бир терең карап көрсө, ошондо Аллахтын ким экендигин тааный билет дейт. Эми мен эмне айтмакчымын? Ошондой Аллахты таанууга биз милдеттүүбүз. Тааныгандан кийин коюлган, биздин алдыбызда коюлган милдеттерди дагы мээримдүүлүктүн негизинде койгон. 5 вакыт намаз дегени 24 сааттын ичинде 5 вакыт намаз, алар бардыгы чогулуп келсе 1 саатка мындай камтылып калат да. 1 саат Аллахка, сени ушундай бир баалуу жаратылыш кылгандыгы үчүн бир жыгылып койчу Аллахка десе, жок, мен шартым жок, жумуштан бошой албайм деп туруп, күнүмдүгүбүздөн, ден соолугубуздун азыр учурудан, жашообуздун учурудан кайдыгер болуп атабыз анданчы. Эми ошону билгенден кийин биз орозо милдеттүү экен десе, сөзсүз муну биз жараткан тараптан милдеттүүлүктү мага жүктөп атат деп бир кубаныч менен, туурабы? Мен Аллах менен бул жерде жакынdoogга мага мүмкүнчүлүк берип атат ага деп бүткүл шарттары менен колдон келишинче ушул билбегенибизди билгендерден сурагыла деп Аллах Куранда буйрук берет. Билгендерден сурап, билгендердин айткандарыны бир аз бизде деле кабилият деп коет да, баягы ички дүйнөбүздө баягы ажырата билүү илимдик деңгээлинде бар да, ошол менен кичине анализдеп, аларды бир аз мындай айтканда бизге пайдасы барбы, жокпу экендигини өзүңүздүн жекече жашооңузга тандап алып туруп, андан кийин Рамазанга биз уже даяр болушубуз керек. Рахмат Мухаммад агай. Орозонун албетте алгачкы күнүндө элибизге кадимки жеткиликтүү кылып жакшы маек куруп бергениңиз үчүн албетте сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Карбаган орозоңуз кабыл болсун. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө ырыскы береке болсун, дагы амандыкта жолукканга чейин бар болуңуздар. Болса, бүгүн кеч мен сизди Ооза чарга конокко чакырам. Ой, мениби? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Ооза чарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дарегим, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номерим 0706 88 91 99.